Бишкек жетекчиси Азиз Суракматов коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу маалыматты мэриянын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев тастыктады. Маалыматка караганда оору жеңил формасында өтүп, учурда ал обочолонууда. Мэрдин алгачкы анализи вирусту көрсөттү, учурда кайталап тапшырды. 3 күндөн бери аралыкта иштеп жатат. Кичине дене табы көтөрүлүп турат, деди Төлөбаев. Кечээ Бишкек мэриясынан 2 адамдан коронавирус аныкталганы белгилүү болгон. Алар башкы бухгалтер жана уюштуруучу бөлүмүнүн башчысы. Булак Спутник KG. Акыркы суткада 192 адамдан коронавирус табылды. Бул эң жогорку көрсөткүч. Саламаттыкты сактоо министрлигинин орун басары Нурболот Үсөнбаевдин 20-июнда берген маалыматы боюнча коронавирус акыркы суткада дагы 192 адамдан жаңы аныкталды. Бул пандемия башталгандан берки Кыргызстанда бир суткада оору аныкталган эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Вируска чалдыккандардын басымдуу бөлүгү Борбор калаада. Бишкек шаарында 94, Ош шаарында 16, Ош облусунда 14, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 2, Чүй облусунда 62. Ушуну менен жалпы коронавирус жуктургандардын саны 2981 адамга жетти. Вирус жуктуруп алган 3 адам каза тапты. Алардын 2-өө 59 жаштагы аял менен 61 жаштагы эркек. Ош облусунан 62 жаштагы эркек киши, Ысык Көл облусунан. Ушуну менен илдет жуктуруп алгандан кийин көз жумгандардын саны 35 адамга жетти. Бир сутка ичинде ооруканадан 20 бейтап сакайып чыгып кетти. Анын ичинен Бишкек шаарынан 3, Чүй облусунан 11, Ош шаарында 1, Нарын облусунда 5 бейтап айыгып, 20-июнда үйлөрүнө чыгарылды. Жалпы айыккандардын саны 1981 адам. Стационарда 498 бейтап дарыланууда, 5 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Булак Азаттык. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Бейшеналы Нурдинов коронавирус инфекциясын жуктурду. Бул тууралуу Кактус чекит медиага парламенттеги булактар кабарлады. Маалыматка ылайык, эл өкүлүнө илдет кандай жол менен жуккандыгы азырынча белгисиз. Эми фракциясынын аппараты, ошондой эле башка депутаттар COVID-19 карата ПЦР тестинен өтүшү керек. Андан кийин анализден жыйынтыгын алганга чейин депутаттар өзүн-өзү изоляциялашы зарыл. Эске сала кетсе, Кубатбек Бороновдун өкмөтүндө биринчи вице-премьер-министр болуп дайындалган Алмазбек Батырбековдун ордуна парламентке Нурдинов келген. Буга чейин жогорку кеңештин басма сөз кызматынын башчысы Ибрагим Нуракун уулу ооруп калган. Ошол эле учурда депутаттар Каныбек Иманалиев жана Акылбек Жапаровдун ПЦР анализдери таза чыккан. Булак Назар Ньюс чекит KG. Икрамжан Илмияновдун жаза мөөнөтү кыскарды. Бишкек шаардык соту 19-июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун ишин карап, анын жаза мөөнөтүн 1 жыл 6 айга кыскартты. Маалыматка ылайык, сот мындай чечимин быйыл 8 майда кабыл алынган мунапыс тууралуу мыйзамга ылайык кабыл алган. Адвокат Кубанычбек Ташбалтаев Илмиянов буга макул эмес экендигин белгилеп, чечим колго тийсе жогорку сотко даттаныша турганын кошумчалады. Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматынан бул боюнча маалымат алуу мүмкүн боло элек. 2019-жылы 30 октябрда Бишкектин Октябрь райондук соту Икрамжан Илмияновду 7 жылга кесип, 1600 эсептик көрсөткүчкө 160 000 сомдун тегереги айып салуу менен үй мүлкүн конфискациялоо өкмүн чыгарган. Ал жазык кодексинин 204-беренесинин 3-бөлүмү өзгөчө ири өлчөмдөгү жасалган алдамчылык менен күнөөлүү деп табылган. Илмиянов акыркы сөзүн сүйлөгөндө күнөөсүн далилденбегенин айткан. Илмиянов башкы прокуратурага кылмыш ишин козгоп, жеке компаниялардын биринен $150 000 акча алган деген айып койгон. Шаардык соттун чечимине ылайык Икрамжан Илмияновдун жазасы 5 жыл 6 айды түзүп калат. 2018-жылдан бери убактылуу кармоочу жайда отурган. Ар бир күнү 2 күндөн эсептелет. Булак Говорит Чекит ТВ. Ырчы Айбек Карымов оор берене менен кармалды. Экономикалык кылмышка каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Бишкек мэриясына караштуу капиталдык курулуш башкармалыгынын 4 жетекчилик кызматында иштеген кызматкерди кармады. Бул тууралуу каржы полициясынын басма сөз кызматы маалымдады. Кармалган адамдардын үстүнөн мамлекеттик сатып алууларды кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Экономикалык кылмышка каршы күрөшүү кызматынын билдирүүсүнө караганда,
Бишкек мэриясына караштуу капиталдык курулуш башкармалыгынын мурунку жетекчиси НБ, жетекчинин орун басары МУ жана азыркы тапта иштеп жаткан ИА аттуу кызматкерлери жана жеке компаниянын АК аттуу жараны кармалып, баары Бишкектеги номер 1 СИЗОго камалган. Барш Чекит медиа сайтына экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматындагы өздүк булактар кармалгандардын бири жеке коммерциялык уюмдун өкүлү Ырчы Айбек Кырымов экенин тастыктады. Бишкек мэриясына караштуу капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси кызматында иштегендер лифттерди оңдоп түзөөдө өткөрүү боюнча 24 миллион сомдон ашуун акчага келишим түзгөн. Бирок бул жумуштун баасы ал суммадан бир канча эсе аз болгон. Көз карандысыз эксперттер уюмунун иликтөөсү боюнча орнотулган лифттер кооптуу жана адам ден соолугуна, өмүрүнө коркунучтуудурары аныкталган, деп билдирди Финпол. Жогорку кеңеш 18 июнда Стамбулда өлтүрүлгөн Кытай жараны Айеркен Сайма этиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун укту. Комиссиянын корутундусу добушка коюлганда депутат Рыскелди Момбеков гана каршы добуш берди. Ал комиссиянын корутундусу тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Азаттык: Туркияда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айеркен Сайма этинин өлүмүнө жана анын Кыргызстандагы иштерине байланыштуу түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссия 7 ай иштептир. Анын парламентке алып келген корутундусуна сиз канааттандыңызбы? Рыскелди Момбеков: Мен жалгыз гана корутундуга каршы добуш бердим. Анткени корутундуну толугу менен окуп чыктым. Корутундуга жалгыз гана депутат Мирлан Жээнчороев кол койбоптур. 44 барактан турган корутундуда Азаттык келтирген фактыларды булар аныктаганга, ашыктаганга аракет да жасабаптыр. Тескерисинче Азаттыкты каралаганга аракет жасаптыр. Мен ушундай бааладым. Эми карап көрүңүздөр, кылмышка шектүү деп кармалып, камакта жаткан адамдын көрсөтмөсү менен Али Токтакуновго укуктук баа берилсин дейт. Али Токтакунов алып барган фактыларды биз аныктай алган жокпуз дейт. Аныктай алышпаса, анда эмнеге 6 миллиард 549 миллион сом бюджетке түшпөй калганы боюнча өкмөт аракеттерди көрсүн деп жатышат. Алар бир жагынан фактылардын бар экенин мойнуна алып, кол коюп туруп өкмөткө берип жатат. Бирок аларды ачык айтпай, көз каранды корутунду болуп калыптыр деген эле пикирге келдим. Азаттык: Эмне үчүн корутунду сиз айткандай калыс эмес, талаштуу болуп калды деп ойлойсуз? Рыскелди Момбеков: Корутундуда бардыгын өздөрү ачыктап койгондон кийин аны жалпыга маалымдоо каражаттарына таратса болмок. Эмне үчүн муну парламент жайкы эс алууга тарай турган чакта чыгарып жатышат? Былтыр ушул убакта КТ Мобайл боюнча дагы парламенттик комиссия корутунду чыгарып, анан кетип калып, көпчүлүктөн көмүскөдө калтырган. Азыр деле ошондой болуп жатат. Эми корутундуга 7 ай иштеп, $700 миллион тегерегиндеги эч бир нерселерди таппай, ошол эле кезде тергөөнүн купуялуулугун ачыктап койгонучу. Кээде таң каласың да. Убактылуу комиссияны түзгөндө биз ушулардын бер десек, тергөөнүн купуялуулугу үчүн биз муну айта албайбыз деп мыйзам жол бербейт деп коюшат. Бүгүн бардыгын ачыкка чыгарып салышты. Өздөрүнө келгенде мыйзамды каалагандай калтырышат. Башкаларга келгенде мыйзамды иштетпей коюп жатышпайбы? Мунун баары корутундуга кол койгон депутаттардын айбиринде. Мен муну менен эмнени айткым келип турат? Мурда дагы Батукаевдин абактан чыгышы боюнча 5-чакырылыштагы парламенттик комиссия түзүлүп, эч нерсе тапкан эмес. Бирок кийин ачыкка чыгып, муну эми камалып жатышат. Менимче бул парламенттик комиссия акыркысы эмес. Кийин дагы бул комиссиянын көрбөй койгон жумуштарын иликтей турган дагы бир комиссия түзүлөрүнө ишенип турам. Анткени көп нерселерди комиссия ачыктаганга аракет жасаган эмес. Тескерисинче, көп нерселер көмүскөдө калтырганга умтулган. Азаттык: Адатта депутаттык комиссия талаштуу маселеге жооп табуу, саясий баа берүү үчүн түзүлөт эмеспи? Бул комиссиянын корутундусу коомчулукту канчалык ынандыра алды? Рыскелди Момбеков: Коомчулуктун бул комиссиянын корутундусу ынандыра албайт, ынандырууга аракет болуп, бирок көп нерселерди бир дагы күнөөлүү кишинин атын атабаптыр. Тескерисинче, ачык айткан кишинин өзүн күнөөлүү дегендей болуптур. Көпчүлүктүн көңүлү кала тургандай эле корутунду чыгаптыр. Ичинде эч нерсе жок, болгону тергөөдө айтылган эле сөздөр, Азаттыкта айтылган эле сөздөр. Ошого болгон өкмөттүн жооптору, эми аны эл көрүп, билип эле турат. Бирок $700 миллион кандайча алып чыгып кеткен? Кимдер көмүскөдө жардам берген? Кимдер катышкан? Кайсы адамдар жашырган? Кайсы адамдар качырган? Ушулар тууралуу эч нерсе жок. Бирок бардык жерде бул тергөө болуп жаткандан кийин биз айта албайбыз, ачыкка чыгара албайбыз. Мунун баары соттон кийин чыгат. Комиссиянын ыйгарым укуктары жок.
бул тергөөнүн иши болгондон кийин юридикалык баа бере албайбыз. Буга экспертиза керек, тигиге да корутунду керек деп жазып ачып койгон. Депутаттык комиссия маселени ар тараптуу ачканга аракет жасаган эмес. Бир тараптуу болду десем аша чаппасам керек. Анткени көп нерсе өзүнөн өзү эле ачыкталып турат. Анын артына жетиш үчүн бир эле кадам калган, бирок ошол кадамга да баргандан коркуп коюшкан. Азаттык: депутаттык комиссиянын корутундусун эске алынсын деп укук коргоо органдарынан тапшырма берилдиби? Рыскелди Момбеков: башкы прокуратурага бир топ тапшырмалар берилди. Ушул тергөө иш мыйзамдуу жүргүзүлсүн. Бул нерселерге укуктук баа, бул көрүнүштөргө укуктук баа берилсин деп коюптур. Тергөө жүрүп жаткандан кийин тергөөнүн купуялуулугу тууралуу антип айтпаш керек эле. Айткандан кийин андан башка нерселердин баарын айтыш керек эле. Жарым жартылай өздөрүнө керек жерин, мисалы Али Токтакуновго тиешелүү жерин ачыктап коюп, калган жактарын жаап койгон. Андан баарын ачыктап, башкаларга карата берилген көрсөтмөсүн да ачыкташ керек. Алар айткан эмес. Азаттык: башкы прокуратура, анын ичинен укук коргоо органдарына тапшырмалар берилди. Эми укук коргоо органдары канчалык ушул ишти калыс, адилет иликтеп берет деп ойлойсуз? Рыскелди Момбеков: мен ишенбейм. Алар парламенттик комиссиянын корутундусунда көрсөтүлгөн нерселерди алыс чыга албайт. Анткени ал жерде бул нерселерди гана жасагыла, буларга тийбегиле дегендей кылып коюшуптур. Азаттык: ошондо депутаттардын ичинен жалгыз сиз каршы добуш бердиңизби? Рыскелди Момбеков: жалгыз мен каршы добуш бердим, калгандардын бардыгы макул деп добуш беришти. Азаттык: депутаттык комиссиянын курамында Мирлан Жээнчороев корутундуга кол койгон жок. Ал өзүнүн позициясын эмне менен негиздеп жатат? Рыскелди Момбеков: ал комиссиянын корутундусуна каршы болгондуктан анын курамынан чыгып кетти. Комиссиянын мүчөсү катары корутундуга келгенде кол койгондон баш тарттым. Анткени корутундудагы көрсөтүлгөн фактыларга каршымын деп расмий түрдө кечээ арызын жазып берди. Мунун баарын арызында келтириптир. Мен комиссиянын жыйынтыгына каршымын деп чыгыптыр. Демек ал комиссиянын мүчөсү катары корутундуга да каршы.